Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эрдик. Анда баарыңарга жагымдуу маанай каалап, сабагыбызды баштайбыз. Балдар, силер улуу ата мекендик согушта баатырдыкты көрсөткөн Дайыр Асанов деген генерал жөнүндө уктуңар беле? Эмесе азыр ошол тууралуу эл акыны Эсенкул Ибраев атаңар жазган «Эрдик» деген ырды окуйбуз. 19 жашында Дайыр Асанов эрдик көрсөткөнүнө чогуу күбө болобуз. Анда ырды угабыз. Аскер боюн жасанып, буйрук күтө кайкайып, комбат жаң сапон колун мындай кел дейт Асанов. Командир карап картага, кайрылыптыр кайтага, мүмкүн эмес чегинүү, бир кадамды аркага. Эсте болсун жана бул мекендин талабы, бир да танка өтпөсүн деп абанды карады. Оор болчу тапшырма, оор болчу тагдырда, кандай болот не күтөт каш кабактын астында. Жумшап колдо барыңды, жумшап денде жалынды, кантсең дагы кайтарып туруу керек чабуулду. Ыйык ата конушта, жеңип чыктык согушта, биз таяндык бел болдук бир тууган эл оруска. Бирге кирдик кыргынга, бирге болдук ый муңда, ушул улуу чоң сыноо унутулбас миң жылда. Абам келип чечимге, болгон жоонун бетинде, 19-дан 20-га, жаңы оогон кезинде. Чыгып чыкпай 20-га, кырчындар көп кыйрады, бүгүн алар татыктуу, урматка да, сыйга да. Бир түшүнүк мендеги, бир түшүнүк сендеги, ушул жыргал биз көргөн ошолордун эмгеги. Ушул күнкү абалда, ушул жыргал заманда, ошолордун эмгеги, ошон үчүн аларга милдеттүүбүз жалпыбыз, милдеттүүбүт калкыбыз. Алар берген бакытты коргооюк парзыбыз. Балдар, ыр силерге жактыбы? Ырды түшүндүңөрбү? Эми сөздүк иштейли. Кырчындар деген жаштар деген сөз экен, парз деген милдет деген сөз экен. Балдар, эми суроолорду угуп алгыла. Бул окуя кайсы учурда болгон? Асановдун бөлүгүнө кандай буйрук келди? Бул мекендин талабы дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Берилген тапшырма кандай эле? Ушул биздин тынч жашообуз үчүн кимдерге милдеттүү экенбиз? Силер да келечекте элибизге кызмат кылып, мекенди коргойсуңарбы? Мына ушул тапшырмаларды аткарабыз, балдар. Эми китебиңерди ачып, «Эрдик» деген Эсенкул Ибраевдин чыгармасын таап, өзүңөр дагы көркөм окуп, анан макалдар бар, ошол макалдарды дептериңерге жазып, чечмелеп, мага жибересиңер. Жанакы тапшырмаларды аткарасыз.